Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, өкмөт башчылары, мына ушундай Самара менен бузулуктун ортосунда жашап аткан кыргыздардын акыбалын көргөн жоксуңарбы? Сиздерге катуу айтууда, оңой айтууда пайдасы тийбей кала турган болду. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан, адилеттүү падыша пайгамбарлардын катарында отурат деген. Адилеттүү болуңуздар, сиздерден суранып өтөбүз. Муналар караңыздарчы, мына 6 айлык балдары менен, кыздары менен, мына мен колумда турган балдар, мына келиндер балдары менен келип ушул жерде күндүн суугуна карабастан жашап жатат. Качан бир кыргыз эли ойгоносуңар? Алып кетиңиздер, ушул жерде бир 800 миңдей адам болуп калдык. Күндөн күнгө мына ыйлап, күндүн суугунда ден соолугуна карап, аяктын консулуна барса да буларды кабыл алып койуштур. Бирмесе 3 жолу барышыптыр. Мына карасаңыздарчы, күнгүсүн жамгыр. Мына бизге окшогон Айласы куран ушул жака бизге окшогон адамдар чыдай албай атат. Бизге окшогон жигиттер, а бул жаш балдар менен кантип чатырда жашашат? Мында ойлонуп көрүңүздарчы, бир жүрөгү бар адам, ыйманы бар адам жүрөгү ойлонот. Ушулар түнкүсүн жатканда чырылдап ыйласа биздин жүрөгүбүз ооруйт. Кыргызстанда урматтуу туугандар, ойлонуңуздар. Өкмөт башчылары кандай ушуну Казак өлкөсү менен, орустун мамлекет башчылары менен биригип бил тил табышып, жашыл коридор ачып, ушул элди алып кете албайсыңар. 800 күндөн күнгө көбөйүп жатат. Бул азыр мына ойго турган балдар, уктап аткандары канча? Ушул жерде төрөп кое турган болду келиндери. Сиздерден суранып, катуу айтсаң кечирип коюңуздар. Ушуга мажбур болуп атабыз. Мына балдарды карагылачы, дагы канча балдар жатат. Сиздерден сураныч, бир маалымат берип коюңуздарчы жок дегенде. Эфир аркылуу баланча күнү болот Кудай буйрса деп, ушул жерде элдер үмүт менен жашап жатат. Эч кандай сиздерден бир реакция болгон жок. Ошону сиздерден суранып өтөбүз. Урматтуу өкмөт башчылары, мына ушул элдин баардыгы кыйналып турат. Караңыздарчы, азыр жатканга жер жок. Жамгыр жайын деп атат. Ушул балдарга жүрөгүңүздөр оорусун. Картан кемпирлер бар. Орукчандар бар, ордунан жыла албай жаткандар. Эс болбосо ушундай наристелердин келечегин ойлоңуздар. Сиздерден өтүнүч, алып кетсин бе. Кыйкырма, эле, ийли болот, жакшы болот. Всё, болду.